Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 21 апрель 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге 105 сериядағы 5 қабатты домда жайғашқан сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Тех паспорты бар. Ремонту жакшы. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Жүрүңүздөр, мен сіздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Дареги, мен турган жер туғандар, бул кирпичный району, барыңыздар эле билесиздер. Сатылуучу жанагы квартирабыз ушул 5 кабаттуу домдун 1-подъездинде, 1-кабатында жайгашкан. Адреси болсо Заводская 3, сериясы болсо 105 туғандар. Ана ушундай көрүнүштө. Кантип келем дей турган болсоңуздар, кирпичный районунда жайгашкан Эл Насиптин домун билесиздер туғандар. Мына жерден деле Эл Насиптин дому көрүнүп турат. Ошонун эле бет маңдайы. Же болбосо ориентирди Асан Үсөн деген маркетке алсаңыздар болот. Ошол маркеттин эле арт тарабына өтүп келсеңиздер, ошол жерге келип каласыздар. Эми барыңыздар эле билесиздер. Кирпичный ошондо туғандар. Ак Терек менен Нокатский подъемдун ортосунда, Мамыров көчөсүнүн боюнда болуп калат. Жүрүңүздөр, квартирага кириңиздер, маалымат берем. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу 2 бөлмөлүү квартиранын алдына да келдим. Сиздер мен айткан подъездге кирип, 1-кабатка чыксаңыздар, мына ушул квартира сатка чыгып аткан учуру угловой эмес, 1-кабат. Мына эшикти ачып кирип келе бересиздер. Планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип турат. Коммуникация боюнча айта турган болсок туғандар, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар туғандар. Ремонту дагы жакшы, Кудай буйрса келип эле жашай бересиздер. Бул жагы кухнясы. Бул жакта болсо душ туғандар. Бул жак болсо спальный, оңго бурулсаңыздар конок бөлмө. Ал жакта болсо ажаткана. Анан солго бурулсаңыздар, ал жакта бош орундук. Бул жака до потолка шкафчик жасап алсаңыздар болот. Сонун кылып бүт бардыгы пландаштырылган. Эң негизгиси тех паспорту бар, документтери так. Ушул бөлмөсүнөн баштай берейин. Спальный болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат туғандар. Отоплениянын радиаторлары орнотулган, өтө чоң мощныйын орнотуп коюптур. Стояктар жаңыланган, айнек терезелер, эшиктери пластик, занеска илинген. Анан 105-тердеги квартираларды билесиздер, балкону чоң болот. Балконун сырт тараптан эле тартып кой деп эс айтты. Кийин келип өзүңүздөр көрүп, таанышып кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт. Бул жакта сырткы айнектери деле пластик, темир защитасы менен. Эми сөйткөндө 1-кабат туғандар. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Жүрүңүздөр, эми сиздерге кухнясын көргөзүп берейин. Конок бөлмөсүнүн аягында көргөзөм туғандар. Сабыр кылып туруңуздар. Так, мына кухня болуп атат бул жак. Жеңелерибиздин экинчи офиси, мындай айтканда, потолокторуна баа бериңиздер туғандар. Гипсокартон натяжной сыяктуу болуп, сонун болуп жасалган. Так. Бул жактын эшигин жабабыз дагы. Эми душту көргөзүп беребиз сиздерге. Мына полудубалы кафель туғандар. Аристон, мына раковина, күзгө бардыгы бар экен. Эми ажаткананы көргөзөлү. Так. Мына туғандар. Бул жакта дагы Аристон бар. Жакшы да, кухня тарапка деле, бул тарапка деле жылуу суу барып турат. Дагы кандай маалымат берейин туғандар? Негизи локациясы дагы жакшы, тынч райондордун бири. Ак Телекке, Нокатский подъем тарапка жакын. Жолдор деле Кудай буйрса 1 айдын ичинде асфальт болуп калса, кыйла көтөрүлөт. Калелин көчөдөгү асфальт болот. Шаарга вызылдаган бойдон тез эле 1-5 минутта кирип каласыздар. Эми жүрүңүздөр сиздерге туғандар. Конок бөлмөнү көргөзүп берейин. Эң чоң бөлмөлөрдүн бири. Мына ремонттору жакшы туғандар. Көрүп атасыздарбы? Потолоктору мына гипсокартон натяжной сыяктуу болуп жасалган. Дубалдар моюща бой. Бул жакта деле ошо айнек терезелери пластик, бүт бардыгы сонун. Темир тосмос менен айтканда айнектери. Байкап атасыздарбы? Стояктар жаңы, радиаторлор орнотулган. Анан бул жактан мына ошо домдун алды деле көрүнүп калат. Ушундай жап-жарык сонун болуп турат. Туғандар, эмне маалымат берейин дагы, айтыңыздарчы. Болду окшойт менимче. Эми сатылуучу 2 бөлмөлүү квартиранын сиздерге баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $51,000. Анан кеми бар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Калган информацияны эсине чалып, сүйлөшүп, содулашасыздар. Келип көрүп кетесиздер. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сатылуучу 2 бөлмөлүү даяр квартираны колдонуп чарбаңыздар.